Салам достор, мен Шарапат Болотова. Учурда Америкадагы эң чоң банктардын бири JP Morgan Chase компаниясына иштейм. Үй бүлөлүмүн, 2 баланын апасымын. Менин басып өткөн жолум азыркы жаштарга мотивация болот деген ойдомун. Менин аты жөнүм Айдай Козубекова. Мен Бишкек шаарында туулгам. 12 мектеп гимназиясында окуганмын. Азыр болсо мен Бостон шаарынын тургунумун. Менин атым Акбермет. Мен Америкада 11 жыл бою жашап жүрөм. Бул жакта окуп, иштеп, Чикагоны мен үйүм деп атайм. Менин атым Жазгүл. Мен Чикагода шаарында турам азыр. Бул жакта 2020-жылдан бери жашап атабыз. Биринчи Айдай көз болгон, Акниет көз болгон бул идеячы. Канча 2 жыл мурда сөздөп эле көзү, 3 жыл болуп кетти. Биз ар бир күнүбүз ар кайсы ар тараптан билим алдык, ар тараптан тажрыйба чогулттук. Ошону биз эми бөлүшсөк болот да. Асмандан түшкөн же болбосо бирөө бизге келген эмес. Особенно ошо кыргыз кыздарды ойлойбуз. Ошо Кыргызстанда кыздардын келечегин ойлойбуз. And I told her this is the best day ever! Nice job. Mom, Jerry! Did you say yes? Mommy! Can you tell the guests that I have a surprise? Yes, needs to sit on the guest room first. Мен мектепти бүткөн жылы биздин класста мисалы 23-22 окуучу болсо, алардын баары окуга тапшырып кетишкен. Анан бир эле мен окуга тапшырбай калгам да ошол убакта. Тилекке каршы биз 2010-жылы жалгыз эле байкем бар болчу, ошол байкемден ажырап калдык. Ал дагы биздин бир үй бүлөбүзгө бир чоң сыноо болду десем болот. Ата энем аябай кырсыктады, ал айрыкча апакем аябай көп кырсыктады. Ошол байкем жоготуп алгандан кийин анан мен ошол убакта бир менде мындай сезим пайда болду да. Мен эми агамдын ордун баса албайт да эч ким, туурабы? Ата эне үчүн бул кыйын оор нерсе, бирок мен ойлодум, эмне кылсам мен ата энемди дайыма мындай маанайын көтөрүп, сүйүнтүп тургум келди да. Ошол менин максатым болчу. Андан кийин баягы билимдүү кыздарды, ийгиликтүү кыздарды көргөндө ата энем ушундай сыймыктанып, башкача көз караш менен карашчудан айтыберчи, кызым биз сени окута албай калдык, эгерде окутуп мындай колубуздан келип жардам берсек, сенден да бир жакшы мындай кесиптин ээси болмоксуң сен депчи. Кыскасы ошол аркылуу мен ата энемге мындай жакшы маана тартуулагым келди. Анан ошентип биринчи Москвада колледжге тапшырдым. Колледжде 2 жыл окугандан кийин колледж техникум деп коебу, бухгалтер, экономист дипломун алып, андан кийин университетке тапшырдым. 2 жыл университетте окуп жүрдүм. Ал ошо примерно 4 жыл окудум Москвада. Ошол жерде окуп жүргөндө мага бир мүмкүнчүлүк пайда болуп калып, Англияда жарым жыл окуп келдим. Англияда окуп жүргөндө мындай мен принимающий семьяда жашачумун. Ал убакта телефон деле мындай социалдык тармакта деле андай популярдуу эмес болчу. Азыр ошон үчүн мен көп убактымды окууга бөлөт элек да, окуп жүрүп, анан көп мындай английский тилинди ошол жактан жакшы үйрөнүп алдым десем болот. Уже Москвага баргандан кийин мен ал жакта жашагым келбей калды. Анан сураштырып, изилдеп, Чикагодагы ошо Northeastern Illinois University деген бар, ошол жака документтеримди дайындап келип, окууга тапшырайын деп чечтим. Мен жумушумду да кылат болчумун, окуумду да окуп, окуудан чыгып, өзүмдүн контрагымды өзүм эле төлөй, андан сырткары мен ата энеме да жардам берчүмүн да. Бул оор болчу аябай ошол убакта. Анан кийин бир квартирада жашаганда эми бар эле, эже бар эле. Кичинекей балдары бар, 1-класста окуганчы.
Ал мен эртең окууга кетем, окуудан чыгып Шоколадница деген кафене бар. Ал жакта официант болуп иштечүмүн. Иштеп, анан кийин кечинде келип, элдер уктап атканда мен светильникти жандырып, түнкү саат 2-3 чейин баягы тапшырмаларымды кылат элем да. Тиге же свет өчүргүлө деп кирет чыгат дейп, анан кийин бир күнү келип айтат: "Шарапат, сенин аракетиңди мага мен аябай таң калдым" депчи. Аябай аракетчил экенсиң. Эми болбосо ишиңди азыраак эле кылып турбайсыңбы дагы, квартплатага акча бербей эле жашачы дейт да биздин үйдө дейт. Анын ордуна мен тиги балдарымдын тапшырмаларын жасап бербейсиңби деп ошентип калды. Мен бартер кылыпчы. Анан мен макул дедим. Ошентип бекер жашап жүргөн убактарым да болгон, бир жакшы үй бүлөнүн үйүндөчү. Бул мен эмне дегим келет, эгерде силер кандайдыр бир себептер менен калып калсаңар, мындай тең туштарыңардан убагындачы, андан мындай тартынбашыңар керек, окуунун кечи жок, кийин да улантып окуп кетсеңер боло берет да. Биринчи келгенде башка штатка келгенмин, анан кийин ошол жолдошум экөөбүз таанышып калып, жолдошум экөөбүз бир жерден болобуз. Таанышып дегенде эми бири-бирибиз таанычубуз, мектепте эле таанычубуз. Анан эми турмуш тагдыр экен, ошол жерде табышып калдык. Анан Чикагого көчүп келгенбиз. I love mama for my heart. He is beautiful and smart. A lot of kisses. What's all over in the world? What's all over in the world? Then our happy wishes. Ошол окуйм деп, карьераны жасайм деп, мисалы мен көп мындай кандай десем, көп мындай менде болгон жок да. Бир да дос кызымдын тоюна барып, баягы дружка болуп жүрүшөт го көп эле ал жакта, же болсо ар выходной күндөрү достор менен жолугуп бир жакта эс алып. Бир кыздар бар, каждый выходной күндөрү алар да майрамда то беби шаарга барышат, туулган күнгө барышат, анан той, анан касса, билбем кандай убакыт табасыңар аларга деп таң калам мен кээде. Менде андай убакыт болгон жок. Ошол экзамендерди, ошол сертификаттарды, ошол диплом, ошол бүгүнкү күнгө жетишим үчүн мен аябай көп убактымды ошол окууга кетирдим да. Ошол оңой эмес, себеби сени бул жакта эми эч ким күтүп турбайт. Аракет кылсаң, албетте стипендия алсаң, грант алсаң болот, бирок все равно өзгөчө мындай орто үй бүлөдөн байдын кызы эмес болсоң, орто үй бүлөдөн же мындай колунда жок үй бүлөдөн болсоң, сага аябай көп иштешиңе, аябай көп окушуңа, аракет кылышыңа туура келет. Мен ошол биз иштеген компаниянын Чикагодагы негизги кеңсесинде иштейм. Бул жерде бул здание негизи жалпысынан 57 кабат. Чикагодагы эң коз жана чоң мындай зданиялардын бири болуп эсептелет. Бул жака атайын туристтер келип сүрөткө түшүп кетишет. Баягы небоскребтердин бири болуп эсептелет да. Биз Америкада деги эле дүйнө жүзү боюнча активдери 2,6 триллионду түзгөн. Алдыңкы дүйнөлүк финансылык кызмат көрсөтүүчү фирма болуп эсептелет биздин банк. Компаниянын түптөлгөнүнө 200 жылдан ашык болду. Биз инвестициялык банкинг, чакан жана бизнестердин финансылык кызматтары, коммерциялык банкинг, финансылык операцияларды иштетүү боюнча жана активдерди башкаруу боюнча лидер болуп эсептелебиз. Дүйнө жүзү боюнча JP Morgan Chase брендинин алкагында биз миллиондогон кардарларды тейлөө менен эң белгилүү корпоративдүү, институттук жана мамлекеттик кардарларга кызмат көрсөтөбүз. Саман деген бул сарайбы? Жок, сарай эмес, саман деген бул салома. Орус тілінде салома, жана сап-сары болуп турган. Биринчи айтып коеюн, мен кыргыз тилин өзүм кыргыз болсом деле Бишкекте орус бала бакчага барганмын, анан орус мектепке барганмын, анан университетте мисалы үчүн англисче окусам, бирок ошо достор менен орусча сүйлөшкөнмүн. Ошондуктан кыргыз тилин жакшы
окубай калдым да. Азыр мен ошондуктан орус сөздөр кирип кетсе мүмкүн, же англис сөздөр кирип кетсе мүмкүн, ошондуктан кечиресиз. Бирок азыр мен ошо бир жумада 2-3 кыргыз тили сабагын окуйм. Ошо менин кыргыз тили мугалим азыр Кыргызстанда жайгашкан. Аида эжеге чоң салам айтам. Бул компания Sanofi, бул негизи Франциянын эл аралык корпорациясы, биотехнологиялык. Ана ошо Sanofi'нин ичинде мен senior product manager болуп иштейм. Ошо кандын оорулары бөлүмүндө. Ана ошо мен башкарган дары бар. Ошол дарынын маркетинговый стратегиясынын, анан бүт ошо product management боюнча ошо сиздин жоопкерчилигиңиз. Менин жоопкерчилигим туура. Мен жөнөкөй эле үй бүлөдөм да. Ошо биз көп акча эч качан көргөн эмеспиз. Ошо бир бөлмө квартирада жашаганбыз. Мен жана сиңдим, жана атам, энем. 100 айдан тиги оромо жасачу да. 100 ай бере эле сом да. Ошо 100 айдан оромо жасап калганда, ошо мен билчүмүн бизде акчабыз жок деп. Ошол абалды өзүбүзгө өзгөртөйүн деп ошо көп окуп баштадым да. Анан мен билчүмүн тиги жогору окуу жайга барсам, тиги абдан контрактка өтсөм, анда ата-энем ошо төлөй албайт. Ошондуктан көп окудум. Анан алтын сертификатка ээ болдум. 227 балл алып. Анан ошол убакта абдан сүйүндүм, анткени эми ошо тиги жогору окуу жайга документтерди тапшырам деп. Анан ошо ата-энем эчтеке төлөбөйт деп. Анан ошол жылда бизде революция болгон. Анан Акаев жок болду, ал кетип калган башка өлкөгө. Анан ошо Бакиев президент боло элек, анан ошондой вакуум власти болуп калды да. Анан ошондо мен алтын сертификатты алдым, бирок стипендияны албай калдым да. Кайда кетти билбейм. Бирок ошо менин оюмча бул коррупция болуп, бирдемке болуп, ошо стипендияны албай калдым. Бирок ошол учурда мен дагы республикалык физика олимпиадада 2-чи орун алгам. Анан ошол учурда эл аралык олимпиадага бардым да, Испанияга, Кыргызстандын командасынын ичинде. Анан ошого дагы акча жок болуп, ошо билетке азыр GoFundMe деген бар го, ошондо ошо бүт баарына суранып, мен тиги Испанияга барам, эл аралык олимпиадага физика боюнча, ошо бирок менин акчам жок деп, анан ошентип акча таптык. Ошо биринчи жолу биз Кыр Сууга бардык, документтерди тапшыралык деп. Анан апам айтты, эми биз ошо тиги эски айынтка барып келеликчи, Аутса деген университет абдан жакшы, ошого барып келелик. Анан мен Аутсада билебиз да, контракт абдан жогору деп. Анан мен айттым, мейли, бирок көп деле ойлонгон жокмун да ошол жөнүндөчү. Анан апам ошо биз бардык, анан комиссия менен сүйлөштүк, алар айтышты ошо TOEFL дагы башка экзамендерди тапшырыш керек деп, анан көрөбүз. Биз ошо алтын сертификаты жакшы экен, ошондуктан биз чоң стипендия бере алабыз, бирок тиги бүт экзамендерди тапшырыш керек деп. Анан ошо экзамендерди тапшырдым, анан 93% стипендияга ээ болдум. Анан ошо ата-энем 7% төлөштү. Ал $250-300 болчу да бир жылында. Ошол дагы абдан эле оор болчу ата-энеме. Аутсаны бүткөндөн кийин
мен андан КПМГ деген аудитор компаниясында иштеп баштадым. КПМГ бул эл аралык аудиторлук компаниясы. 1 жылдан кийин Москвадан мага офер же сунуш келди. Ошо московский офистен бизге келип иштеди. Анан ошо промоушен менен Москвага барып, ошо 5 жыл Москвада дагы иштедим КПМГде. Нефть жана газ компанияларды аудит кылып. Күйөө экөөбүз MBA жасайлык дегенбиз. Анан ошо Америкага биз 2017 жылы келгенбиз февралда. Анан ошо Дартмутка документтеримди тапшырдым. Анан ошо бизге Дартмуттан чалышты, айтышты, экөөңөр ошо MBA программасына өттүңөр деп. Биз абдан сүйүндүк. Абдан сүйүндүк. 1 жылдын жалпы окуу акысы $115,000. Анан 2 жылга $230,000 болуп калат. Анан ошо Дартмут мага 35% стипендия берди. Тобокелге бардым. Анан ошо чоң насыя алдым. Чоң кредит алдым. $160,000 алдым ошо. Бул жөнөкөй адамга абдан татаал болуп көрүнөт да. Коркунучтуу болуп көрүнөт. Бирок мен мындай эсептедим да, ошо бизнес башкаруу программанын бүтүрүүчүлөрү 1 жылдын ичинде 200,000 табышат. Бул айлык менен жана бонусу. Анан ошо көп эле акча, анан ошондой тигек насыя алсам, ошол насыяны кайра төлөп берем. Бирок мен абдан көп иштеш керекмин, жакшы ишти табыш керекмин, ошол 2 жылдын ичинде деп чечтим. Анан ошондой рискке бардым. Америкада ишти тапканга кичине Кыргызстандан башкараак да. Америкада корпоративдүү компаниялар, алар интервьюга жеке байланыш менен эле чакырышат. Ошондуктан мен ошо Дартмутта окуп атканда мен өзүм менин окуган классташтар менен жана ошо Дартмуттун бүтүрүүчүлөрү менен көп сүйлөп, алар менен ошо мындай профессионалдуу тармак жараттым да. Англисче networking болот. Ошо networking абдан маанилүү. Network жок болсо, профессионалдуу тармак жок болсо, анда ишти дагы таба албай каласың да. Мен өзү Америкага барам деп, мындай кичинекейимден эле ата-энем айтып жүрчү. Америкага барасың, ушундай окуйсуң деп. Анан мен үй бүлөмдө окуу билим алган аябай мындай маанилүү да. Ошого мен дагы окуйм деп мектепти бүткөндө эле мындай суроо туруп калды да, каяка барам мен, эмне кылам, эмне окуйм деп суроо туруп калды. Анан Кыргызстанды карап, мындай көп перспектива көргөн жокмун да. Аутсага да барсам окуйм, анан эмне болот деп ошол заранее карадым да. Окуумду бүткөндөн кийин эмне кылам депчи. Анан ошондой эле где-то 1-2 жумадай эле ойлонуп, окей, Америкага кетейин деп ошондо чечкем да. Ал 2012 жылы болгон. Ошондо ошол күнү эле мындай документтерин берип, бул жака колледжге тапшырып, колледжге алышты мени. Анан ошондо визага берейин дедим. Визаны алсам, ошондо точно кетем дедим да. Анан визага кирип аябай толкундан аламбы албаймбы деп киргенмин. Анан биринчи жолу эле берип коюшту. Анан ошо студент болуп келип, ушундай
көптөргө виза бербейт, мага беришти. Анан ушул возможность мен бир нерсе кылышым керек деп анан кеткемин да. Барып бул жака окуйм, дипломду алам, анан кайра келип Кыргызстанга да бир нерсе кылып жардам берем деп ошондой максат менен келгем бул жака. Айткандай, бул жакта кредиттер да алса болот. Университетти бүтөм дегендер кредит алып дагы бүтүрүшөт, бирок мен киргенде андай чоң кредит алым келбеди да. Кандай болсо да өзүм төлөп таза чыгам дедим да. Анткени ошондой кредиттерди алып, анан университетти бүтүп 10 жылдап ошону төлөп чыгышат да. Мен өзү кредитти анча жактырбайм. Керки кредиттер жакшы кредиттер болот, бирок керкилер анча эмес да. Университетке кредит алганда эле может быть башкаларга дагы жакшы эле, бирок мен албайм деп киргем, өзүм эле төлөйм деп. Виза алып атканда дагы коркконбуз аябай. Эми бизге береби деп. Себеби мен аудицияны бүткөндөн кийин колумбийскийни өзүнө тапшыргам да. Мен өткөм, мага даже бир жолу ошо колумбийскийге өткөм, анан Индиана университетине өткөм, 2 университетке өткөм. Бирөөсүндө стипендия берди, бирөөсүндө неме кылды. Room and board'ун берди, квартирасынчы. Бирок эң акыркы уже кетип отчу жерде эле виза бербей коюшкан да, ошондочу. Анан бирөөсүндө виза бербегенде макул деп экинчи университетке айттым да, мен ушунда бербей калды десем, биз сени дагы 1 жыл күтөбүз, дагы аракет кылып көр экинчи жылда. Экинчи жылда ошентип 2 жыл отказ калгам да. Аябай ичимде жаман начарлагам, ошентип мындай өтүш оңой эле эмес да. Сен тесттерди тапшырасың, элдерден жанагындай эмелерди чогултасың. Негизи Кыргызстанга кайтып келем, ошого үйрөнгөн нерселеримди колдоном деп ниеттенесиң да. Бирок акыркы жерде ушинтип отказ алып аябай жаман болгон. Бирок карабастан дагы тапшырып көрөйүн деп ошо Япониядан 3-чү жолу киргем. Окуу визасына, анан ошондо алып чыкканбыз да. Токиого барганда дагы Токиодон бүт стипендия менен бүткөм. Токио университетинин стипендиясы бүт мен сабактарын төлөгөн. Андан тышкары иностранец башка жактан келгендерге алар стипендия дагы беришет экен да, ошого тапшырып стипендия алсаң болот. Анан ошо Токиодон бүтүп дагы Нью-Йоркко келгем. Нью-Йоркко дагы бүт өзүм акчам менен башка жанагындай 1 жылдык контракт үй бүлөң менен бир 100 миңге жет калчу акча болду. 100 миң өмүрүмдө көргөн эмес акча да. Дагы баарыбыз чогултуп ал акчаны чогулта алмай эмеспиз. Неме кылчу. Ошого мен эрте эле ар кандай стипендияларга тапшырып баштагам. Стипендияларды алгам, университеттен да стипендия беришкен мага. Анан жетпегенин, анан бул жакта келип жанагы кредит, академический кредит бар. Ошого тапшырып, баарын өзүм мээнети менен, өзүм аракети менен алгам да. Тандаган кесибим мамлекеттик башкаруу. Ошо мамлекеттик башкарууну үйрөнүп келсин деп канча башка эмелер келишкен да. Аларга жылына төлөп береткен, стипендия береткен, даже жаныбыздагы Казакстан эмелери курсташтарым бар эле, болошак деген программасы менен келишкен. Анан баары ооба, мен ушинтип төлөшүп керек, бизге беришкен стипендия деп айтышат, бирок бизде тилекке каршы андай нерсе жок эле да. Адам укуктары боюнча изилдөө боюнча институту аталышы, Institute for the Study of Human Rights деген. Ал жерде ар кандай проекттер бар. Мен проектти башкарам. Проекттин аты аялдар жана глобалдуу иштер боюнча уюму дегенчи. Ошого иштешкен биздин уюмдун катышуучулары, булар академиктер,
өз жеке жанагындай researcher деп коет, жана изилдөөчүлөр, же болбосо кандайдыр бир университеттин программасынын жетекчилери, же болбосо жумушчулары да. Алар көбүнчө ошо адам укуктары боюнча иштеген сферада, же болбосо аялдардын укуктарын кеңейтүү боюнча иш алып барган адамдар да. Мугалимдер болобу же активисттер болобу, ошого биз уюмду дүйнө жүзү боюнча колдоп турган проектти башкарабыз. Сізге рахмат, что бізді Чикагода чогулту, айдай тоже, да, Бостондан келіп, учуп келіп, жакшы. Ошо бүгүн негизи үйгө чакырам дегенсиздерчи. Ошо ызы чогуу үйдө эле кылып, менин үйүмдө кылсак деп, бирок тилекке каршы неме болуп калды. Көчпөй калдым. Казанды. Жок, эмеже Кыргызстандан күрүч алып келдирди. Күрүч алып келди. Ошондон кофе сатырайын дегем силерге. Мен сразу предупредил, мен сабыз ачып берейин деп айттым. Ошого сураксың да, айтышчы боласың. Азыр Кыргызстанда баягы рол модел болгондор аябай башка кыздар болуп кетиптир. То есть силер аларга альтернатива болосуңар депчи. Ошол негизинде давайте чогулайлык деп айтышты да. Кыздарга негизи мындай не обязательно сулуу болушуң керек деп сыртынан карай бербей, акыл билим алып, акыл эсин өстүрүү максатында. Ошондой деп эме кылдык. Анан биздин катарга да кыздар кошушубуз керек деп ойлойм. Дагы көп го бул жакта кыздар, кошушубуз керек. Мисалы, допустим, проблема, да, биздин обществода, это вот этот айтып кеткендей, это инфлюенсындай жок да, жакшы инфлюенс жок бизде немеде, комубузда. Бар экен, бирок туура эмес алып кетет. Допустим, сен айткандай, или өзүнүн билимин сатышат, же билсе башка немеге тартат, допустим, экстремальный, религиозный немеге тартат, же башка эле немеге тартат, допустим, то, что пайда алып келбеген адамга пайда алып келбеген нерсени тартат да. Анан кийин биздин ролубуз как мындай кыздар болуп, это ошо, допустим, бир кыз да окунуп бүтүп атат, ал билбейт да немеси, будущийси, да, этот келечеги эмне болот экенин билбейт. Возможно, ал биздин немебизди көрүп, историябызды көрүп үмүттөнөт. Мен дагы ошондой боло алат экенмин депчи. Ошондой немеде кыймылда деле алып кетсек болот да, биздин немебиздичи, комубузду. Кыздар менен сүйлөшүп, эмне керек Кыргызстанда азыр ошо силерге окшогон кыздарга эмне пайдалуу болот деп сураганда да, анан айтат, биз мындай Инстаграмда көрөбүз дейт, жанагындай ар кандай успешный адамдар да, инсандар бар, бирок аларга жазсаң же жооп бербейт, же болбосо өзүнүн ийгилигин жанагы акчага саткандар көп, менин курсум бар, төлөсөң аны мындай кылат деп. Анан жанагындай ошондон бир суроо же жеке бир кандайдыр эме болсо ошого жетише албайбыз дейт да. Анан биз ойлодук, эгер ошондой приложение болсо, сен 15-16 жаштасың, мен мындай айтиге киргим келип атат, мен эмнеде башташым керек, кандай эме бересиң деп бирөөгө жазса, ошол жердеги ментор сага сен менен болуп, башынан аягына чейин сен менен жүрсө, мен туура кадам алып атамбы, же жөн эле керек эмес нерсени үйрөнүп атамбы, ошону мага бирөө айтып берсе, мага жакшы болот да. Биз ошондо азыр ошол Америкада жетиштүү билим алып, тажрыйба алып, турмушта өз ордун тапкан кыздар баарыбыз чогулуп, бир ошо эжелер тайпасын түзөлү деген идея келди. Ал идеянын келген себеби биз аябай ар бирибиз мындай жеке куржубузга каттарды алабыз да, жаштар көп кайрылышат.
мен чет өлкөгө окуйн дедим эле, кантип окусам болот, анан эмнелерде болушум керек, каяктан тапшырсам болот, сиз жардам бере аласызбы деген суроолор көп келет. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби биз өзүбүз ошондой студенттик жашоону өткөнбүз. Ошол биз студент болуп жүргөн маалда бизге багыт көрсөткөн, жардам көрсөткөн адамдар жок болгон. Биз мындай кыйыныраак жолдон өткөнбүз да. Ошол себептен мүмкүн биз чогулуп кыздар азыркы жаштарга, анан өзгөчө мындай кыздарга, окуйм деген, билим алам деген кыздарга чет өлкөдө бир аз болсо дагы мындай эже сиңди катары жол көрсөтүп, багыт көрсөтүп, жардам берсек, алардын бир аз болсо дагы мындай турмушу оңоюраак боло эле деген ойдобуз да. Көп эле укчумун да, ошо кыздар тиги эчтекеге жетпейт, алар башка үй бүлөгө кетип калышат, алар тиги алардан көп деле эмеси жок деп, пользы көп деле жок деп. Анан ошо менен өскөндө мен кичине кандай, мен ойлодум да, жок силер ошо сөздөр туура эмес, мен силерге көрсөтөм деп. Анан ошо кызбы же эркек болобу тең инвестиция кылыш керек да. Азыр 21 кылым. Кандай жолдор менен жардам берсек болот деп ойлонуп көрүп, биз мындай деп чечтик. Акчалай жардам берсек, ал көп мындай пайдалуу болушу мүмкүн, болбой калышы мүмкүн. Себеби уже даяр алдына алып келип берип койсоң, анын кадырына жетпейт да көп эле адамдар. Андан ордуна биз туура жол, мисалы багыт көрсөтүп, кайсы жактан стипендия алса болот, кайсы жактан грантка тапшырса болот, же болбосо ментор болуп бир кандайдыр бир ишке кирип атканда, же болбосо рекомендацияны письмо жазганда, мотивационный письмо, же жумушка кирерде referral деген болот, ошол боюнча да жардам бере алабыз. Кыскасы башташ керек. Телефон карап атасыңарбы, көрүп атасыңарбы, ачкыла телефонду, YouTube'да ачкыла. YouTube'да толтура деген видеолор бар. Азыр кыргызча Python деген бар. Python деген бул программалоо тилдердин бири да. Ошону кыргызча үйрөтүп башташты. Макул, ал кыйын болсо, макул жөн эле мындай англис тили болобу же башка болсо бир нерсени баштагыла, ошонун аягынан акырына чейин мындай майын чыгарып кылгыла да. Бир нерсени баштагандан кийин өзүңөргө мындай, ооба, мен ушуга жетиштим деп өзүңөрдү мактагыла. Мындай чоң нерсе, баары чоң нерсе болуп башталат. Баары кичинекей кадамдардан башталат. Кыргызстан ошо биз эми Орто Азия карасак, ошо Кыргызстан бизде эми кандай болсо деле демократиябыз бар. Бир нече жаман жердер бар, бирок биз өзүбүз ошо кыргыз элибиз эркин болобуз деп чечти. Ошо канча революция болду, анан ошондуктан бизде жарандык коом абдан күчтүү деп ойлойм. Анан ошондуктан биз чогуу иштесек, Кыргызстанда жакшы эле келечек болот деп ишенем. Дух да, кыргыздардын духу аябай күчтүү дейм да. Мындай бир нерсени жасайбыз дегенде жасайбыз да. Коркпой кетебиз. Максатыбызды койгондо эмне болсо да жетебиз да. Ошол кыргызчылык мага жагат. Анан башкалардыкы дагы ошондой болушу мүмкүн, бирок өзүбүздүкү баары өзүбүздүкү. Анан ошону унутпай, кайра эле ниетке котороюн деп атам да. Максатыбыз күчтүү болсо, ниетибиз да таза болуш керек да. Жөндөн жөн эле бул менин максатым, мен эмне болсо да жетем деген дагы болбойт дейм да. Башкаларга жакшы болобу, мындай жакшылык көбөйтөбүзбү же наоборот жаман кылабызбы деп ойлонушубуз керек дейм да.